Биздин катарга жаңы кошулган жалпы көрөрмандар дагы бир жолу кутман таң дейли дагы биз болсо эфирибизди алда карай уланталы достор. Биздин куттуу студиябызга конокторубуз келип калган. Кесиптеш тааныштырып өтсөң. Конокторубузду тааныштырып өтсөк, бүгүн биздин студияда конокто Нургүл Тайыр кызы, Олимп мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, ыйык тил төш белгисин жана ошондой эле көптөгөн сыйлыктардын ээси өзүнүн окуучулары менен келип отурат. Окуучулары Максат, Каныкей, Атай. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Таңкы маанайыңыздар кандай дегиле? Бөлүшүп өтсөңүздөр. Кече бул кабарды уккандан бери эле абдан маанайыбыз жакшы. Окуучуларым дагы абдан маанайлары жакшы болсо керек. Анткени телевиденияга чыгат экенбиз деп. Силер да бөлүшүп өтсөңүз, силердин маанайыңар кандай, жакшы? Сонун. Кудайга шүгүр, Кудайым берген ушул жылды дагы бир жаңы күн берди. Кудайым жакшы тынчтык менен, Кудайга шүгүр, сонун. Жакшы, азаматсыңар. Айта кетсеңер, өзүңөр жөнүндө тааныштыра кетсеңер силер. Эжекенин окуучусу катары. Мен Батырбеков Максат, Олимп мектебинин 8-Г классында окуучусумун. Бүгүн телевиденияга келип, буюрса интервью берген келдик. Жакшы. Силер да тааныштыра кеткиле. Мен Бакытбекова Каныкей, Олимп мектебинин 8-В классынын окуучусумун. Жана bundan мурун биз будан башка да конкурстарга катышып жүрчүк эле. Ошондон эжеке мени алганда сыймыктанып жатам. Жакшы, азаматсың. Сенчи? Мен Тербек Атай. Мен 8-Г классынын окуучусу болом, Олимп мектеп гимназиясынан. Күтпөгөн жерден эле ушинтип чакырып, ошо чоң сыймыктанып отурабыз. Ошол эжекебизге да чакырганына чоң ыраазычылык билдиребиз. Демек эжекени ишенген окуучулар силерсиңер да, Эжеке дегеле сиз эми өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, бул мектепте канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен биринчи шаардагы номер 27 мектепте эмгектенгем. Андан кийин Сибат кыздар лицейинде быйыл жаңы окуу жылын ушул Олимп мектеп гимназиясында баштадым. Андан сырткары Лидер Азия окуу борборунда кыргыз тилди үйрөнөм, бат үйрөнүшүм керек, канткенде бат үйрөнөм дегендерге атайын жеке сабактарды берем, мугалимдерге сабак берем, окуучуларга сабак берем. Жалпы республикалык тестирлөөдө кыргыз тилден кыйналган бир топ окуучулар келишет, ошолорго дагы кошумча сабак берем. Эжеке айтсаңыз, кандай методдор менен сабак бересиз? Өзгөчө методдор менен бат үйрөнүп кетиш үчүн. Мен эреже жаттатпайм деп эле. Анан Эреже жаттатпай эле ошо таяныч булактар аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылам. Балдарга дагы айтам да, өзү илимде дагы жатталган нерсе тез эле унутулат да. Таяныч булактар аркылуу көрсөтүлгөн, үйрөтүлгөн нерсе кеч унутулат. Ошондуктан мен көбүнчө ошол таяныч булактар менен түшүндүрөм. Жакшы, ушундай методду колдоносуз, Анда биз сиздерден бир маектин башында эле бир жакшы ыр укпайлыбы, балким көркөм окуп бересиздер, балким монолог бар дегендей. Бүгүн 21 февраль, өзгөчө күн. Эми календарда кызыл менен белгиленген бир топ майрамдар болушу мүмкүн. Ошол майрамдардын ичинен балким эң жакшысы, эң сулуусу десек да жаңылышпайбыз, ооба. Анткени бул күн бангладештик студенттер тарабынан өз тилин куткарабыз деп алар митингке чыгып, анан ошол жерде полицейлер тарабынан атылып, курман болушкан. Ошондон бери ЮНЕСКОда 1999 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамы катары майрамдалып, бүткүл жер жүзүндө ар ким өзүнүн эне тилин майрамдасын деп буйрук чыккан да. Андан кийин ошол эне тил майрамы майрамдалып калды. Ушундай куттуу студияда, эне тил майрамында келип калыппыз. Менин окуучуларым дагы куру келген жок. Биз сиздерге Кубат Жакыповдун «Кыргыз тилим» деген ырын айтып бермекчи. Кеттик анда. Кылымдын кыяларын ачкан тилим, кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим, кыйкырып, кыйырын бузуп душман келсе, кылычтай кыя кесип чапкан тилим. Алп манас бабам бакай сүйгөн тилим, алуу олуп ала тоодо күйгөн тилим, ак кылпак ата журттун насибине, асмандан энчи болуп тийген тилим. Асмандан балбул жанган жылдыз тилим, ааламга аты чыккан чыңгыз тилим, арбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим. Азаматтар, энеңер билген эне тилди билип өскүлө, атаңар айткан ата журтту сүйүп өскүлө, ала тоонун болуу ээси эркеси, ак элечек ак калпагын кийип өскүлө.
Эке укмуш. Азаматсыздар эжеке. Ушул жерден суроо берип өтөйүн. Сиз жаш мугалим катары азыр эми жаш мугалимдердин методу башка, окуучуларга сабакты түшүндүргөн бардык нерсеси жаңы да. Жаңычыл мугалим катары, жаңычыл мугалим дегиле өзү кандай болуш керек? Жаңычыл мугалим колунда бир телефону бар деп эле. Жаңы дейсизби? Жаңы модельдеги. Мен өзүмдү мындай элестете албайм да. Мурда мугалим десе эле костюмка кийген, колунда чоң сумкасы бар, дагы кошумча пакетте дагы китептери бар. Мугалимди элестетчү да. Бүгүн заманбап мугалим бардыгын облакада сактаган, кандай окуучулардын маанайына карап, кандай ситуация болсо ошол кырдаалга жараша материалды өтө алган, заманбап техникалардын тилин билген, окуучулардын маанайына карап сабак өткөн мугалим болуш керек бүгүнкү күндө. Сиз айтып калдыңыз го мугалимди мен башкача элестетчүмүн депчи. Кичинекейиңизде ушул мугалимдик кесипти кыялданган белеңиз? Же балким башка кесип кыялданган белеңиз? Мен өзүм жеке баракчамда айта берем да дайыма, мен кайра жаралсам деле мугалим эле болсом керек депчи. Анткени атам 45 жыл мектепте мугалим болуп иштеген. Үйдө китептер көп болчу да. Анан мен 11 тууганмын, 11-симин. Үйдө кечке китептерди окуп, анан бош убактында спорт менен машыгып, анан кечке китеп окуп ушинтип жүрө берчүмүн да. Анан апам көп айтчу, эй, кыз деген эртең турмушка чыгат, иш кыл, тамак кыл депчи. Анан мен апама айтчумун, апа көрөсүз, мен ушул окуган китептерими эртең билимимди сатып иштей турган адам болом, көрөсүз депчи. Анан ошол китептердин таасири, үйдөгү ауранын, тарбиянын таасири эле мен ушул кесипке алып келди. Жакшы. Эжеке айтсаңыз, билим алууга балдарды кызыктыруу үчүнчү кандай методдорду колдонуш керек? Өзгөчө методдору. Эми ар ким өзүн мактай берет да, мен мындай өзгөчө методум бар депчи. Балдардан да сурап көрсөк болот. Мен быйыл жаңы бардым бул мектепке. Биздин сабак кандай болот? Ооба, эжеке. Көрсө. Ооба, ошо окуучуларыңыздан сурап көрөлү. Өзгөчө методдор менен өткөн сабактары ушул тууралуу айтсаңар. Башка эжекелердин өткөнү, кайсы эжекенин өткөн сабагы жагат, ошолор боюнча деле айтып берсеңер болот. Биз ушул сабактар келгенден эжекебиз келгенден кийин сабактар мындай өзгөчө кызыктуу жана түшүнүктүү болуп баратат да. Анткени мындай эжекебиз жөн эле сөздөр менен эмес, бир ар түрдүү оюндар менен же өзүнүн бир ыкмалары менен түшүндүрүп, ошондо биз эсибизге жакшыраак алабыз да. Ошондуктан мындай кызыгып, ошол мектепке барыш үчүн аябай мындай кызыгуу менен келебиз да. Ошол ар түрдүү оюндар менен дагы бир алдынча эле бир ОРТларга же ЖРТ немелерине даярданып, бир өзгөчө ыкмалар менен үйрөтүп неме кылат да. Жакшы. Ушул келечектеги максатыңар тууралуу айта кетсеңерчилер, балким эжекеңе окшоп мугалим болосуңарбы? Мен өзүм Келечектеги кыялдарың? Кыялым бул юрист болгум келет. Ошол азыркы учурда мамлекетибизде мындай адамдар өз укуктарын неме алышпай атат да, сактап алышпай атат. Ошондуктан аларга өз укуктарын коргоого мен жардам бергим келет да. Бир өзүм кыялым болсо, бул МГУдагы жакшы бир вуздарга катышып, ал жакта ошондой жакшы окуп, үй бүлөм сыймыктанган немелердин болуп, жана мамлекетибизге жакшы иштеп барып келгим келет. Азаматсыңар, силер айтып өтсөңөр, кайсы мектепте кайсы предметке көбүнчө басым жасайсыңар? Кайсы предмет жагат? Мага кыргыз тил менен жана англис тил жагат. Себеби мен аутсага өтөйүн деген максаттарым бар болчу. Жана чет өлкөдө дагы окугум келет. Математикага да кызыгым бар, өзүм ага көп эле сабактар жагат. Бирок эң жаккандар бул кыргыз тил менен англис тил да. Демек тил жагат, тил жагат. Азамат, сенчи? Мага дагы ошол кыргыз тили эне тил болгондуктан кыргыз тилге көбүнчө убакыт бөлөм. Кыргыз тилин мындайча айтканда жакшы көрөм, сүйөм дегендей. Ошондуктан кыргыз тил сабагына дагы маанай жакшы маанайда барып, жакшы билим алам буюрса. Азаматсыңар, эжеке ушул жерден эми сиздин өзүңүзгө кайрылалы. Ушул убакка чейин кандай ийгиликтериңиздер бар? Балким жеке өзүңүздүн ийгиликтериңиз бар, же окуучулар менен биргеликте жетишкен? Кыргыз тил боюнча олимпиадада менин былтыркы жылдын эле жыйынтыгы менен айта турган болсок, өзү 3 орун болот. 1-2, 3 орун республикалык олимпиадада. Республикалык 4 олимпиада пандемияга ылайык болбой 3 менен жыйынтыкталды. Ошол 3-олимпиадада өзүмүн даярдаган 2 окуучум 1-2 орунду алышты.
Андан сырткары байма бай эле жарыштарда алдыңкы орундарга ээ болуп келет. Жакында эле ушул окуучуларым менен Манастан интеллектуалдык таймашына да катыштык. Бир топ кыргыздын каада салт, үрп адаттарын үйрөнүштү балдар. Мындан улам, кыргыз эли мындай эл болгон экен деп кайрадан мындай суктануу, кыргыз экенине, кыргыз болуп жаралганына сыймыктануу сезимдери балдарда пайда болду да. Жакшы. Эжеке ушундай ийгиликтерге жетишүүдө сөзсүз түрдө изденүү, аракет кылуу талап кылынат. Сиздер кандай изденесиздер? Көбүнчө биз болсо, мен көбүнчө жаңы чыккан китептерди дароо окуганга аракеттенем. Анан көбүнчө азыр Facebook эле бүт нерсени чечип калбадыбы? Ошол Facebooktан атактуу инсандардын баракчаларына жазылып, алар эмнелер жазып жатат, акмалап турам. Андан сырткары жакында эле Бишкекке барып атайын өзүм 5 жыл университетте окусам дагы Бишкекке барып дагы окуп келдим кыргыз тили боюнча. Өзүмдүн үстүмөн иштеп, анан көбүрөөк окуп, анан көбүрөөк мындай кыргыз тилин үйрөнөм дегендерге сабак берип жатып дагы көп нерсени үйрөнөм да. Эжеке айтсаңыз, ушул окуучуларыңызды олимпиадага кандай даярдайсыз? Кандай методдор менен өзгөчөлүктөрү? Балким кандайдыр бир мотивация берген китептерди бересизби? Ушул тууралуу айтсаңыз. Мен окуучуларга айтам да, силер мага келбей дагы олимпиададан 1-чи орунду алсаңар болот эле. Бирок мага келип дагы 1-чи орун ала албай калсаңар, анда ойлоно турган окуучусуңар дейт. Себеби олимпиадага даярдаш үчүн мугалимде 1-чи база болуш керек. Ал ат жабым алдыда болуш керек, өзү көп китеп окуган болуш керек. Азыр олимпиада мурункудай кыргыз тилинде канча жөндөмө бар деп өтпөйт да. Азыр олимпиада баягы сынчылар чыгармаларга сын көз караштар менен карап, өздөрүнүн ойлорун айтпайт беле. Олимпиадада да ушундай да. Чыңгыз Айтматовдун, Мурза Гапаровдун, же Султан Раевдин каалагандай эле бир чыгармасы берилиши мүмкүн. Ошол чыгармага сын көз караш менен окуп талдашат. Автор бул жерин мынтип жазыптыр, бул көкөмсүз каражат катыштырыптыр, эгер идеяны мынтип берсе жакшы болмок депчи ырларды талдашат. Анан грамматикадан албетте орфографиялык, пунктуациялык сабаттуулугун, лексикалык сөз байлыгынын көптүгүн текшерет. Бул учурда мурункудай жаттоо этабы менен олимпиадага даярдай албайсың. Олимпиадага даярдаганда сөзсүз көбүрөөк китеп окуш керек, көбүрөөк сөздөрдүн маанилерин билиш керек. Ал үчүн эми окуучу кайрадан эле китеп окуганга туура келет. Жакшы. Эжеке, бул ушул мугалимдик кесиптен сырткары сиз дагы эмне менен алектенесиз? Балким ыр жазып турган өнөрүңүз бардыр. Мектептен сырткары убактыңызды эмнеге кетиресиз? Албетте, деги эле ушул мугалимдердин ушул мектептен сырткары эмне жумуш кылат бардыгын эле кызык болот. Ушул тууралуу айтсаңыз. Колуман эч нерсе келбегенде мугалим болуп калган. Негизинен убактымдын көбү мен мугалим болгон үчүн китеп окуу менен алектенет. Албетте көрүүчүлөр менден азыр спортко барам деп күтпөсө керек. Себеби китеп окуу мында бирөөнү окутуп коюш оңой да. Ал эми өзүң окутуш абдан кыйын. 5 жыл окуп, анан дагы өзүңдү окутуш абдан кыйын да. Мен бош болгондо, маанайым жакшы болгондо, жакшы тынч жерге барып алып, көбүрөөк китеп окуйм. Анан окуган китебим менен өзүмдүн жеке Facebooktагы, Instagramдагы баракчаларымда бөлүшөм. YouTube'да жакшы китеп колума тийип калса аудиолоштурам. Ошол бош убактымда. Жакшы. Мындай ыр жазуу, бир аңгеме жазуу мындай нерсе жок, Эйнштейндин мындай сөзү бар да. Жаңы нерсе жаратпай эле кой, жараткандар жарат иштей бер депчи. Жакшы Ошо жараткандар жарат иштегендердин катарында. Сурагым келген, анда биз окуучуларыбыздан дагы бир ыр укпайлыбы? Көркөм окуу, сонун болот. Биз азыр окуучулар менен биргеликте анда Жеңишбек Жумакадырдын кыргыз тилим деген ырын айтып берели. Улуу жолду басып келген, улуу белди ашып келген, тоо элинин каны сымал толкун болуп ташып келген, менин тилим кыргыз тил, тилим менен ажырагыз, дилим дагы кыргыз бил. Мен кыргызмын, кыргыз болуп калган үчүн, көктө өчпөс жылдызмын. Ким кыргызга суктанышса, тилин билсин кыргыздын. Өмүрдөгү багытым бар, өз дегенде намысым бар, ошон үчүн кыргызмын.
Тили үчүн күйсүн ар бир ата уулдар, тили үчүн менин дагы күйө турган акым бар. Кыргыз болуп төрөлгөндөр, кыргыз тилин унутууга айтчы кандай акың бар? Мен кыргызмын, кыргыз болуп калганыма кубанам. Кыргыз болуп төрөлгөнмүн, кыргыз болуп талпынганмын уядан. Кыргыз болуп жаралгандар кыйшык сүйлөп турушканда кызарам да уялам. Ата бабам айтып кеткен ар нерсенин чеги бар. Кыргыз тилин айткылачы, ала тоодо кай жеринен кеми бар. Кыргыз болсоң, сакта тилиңди. Кыргыз болсоң, сатпа тилиңди. Кыргыз тилин жерип сүйлөп эч келтирбей жиниңди. Өгөйсүнтүп өзгөлөргө жагалданба. Ушул тилдин азабынан, ушул улутунан унут болгон жандар канча. Кыргыз болбой калдым дейбер. Кыргыз болбой калдым дейбер. Кыргыз болбой калдым дейбер. Өз эне тилиңди майдаланса, кантип кыргыз дейсиң? Кыргыз тилиң майдаланса, эне тилиң майдаланат. Баракелде, аябай сонун. Мынакей деги эле биздин жалпы көрөрмандарга мотивация бере турган сонун бир ырлар болду. Ыраазычылык билдиребиз. Эжеке, китепти көп окуйм деп калдыңыз. Деги кандай китептерди көп окуйсуз? Окуучуларыңызга кандай китеп сунуштайсыз? Биздин көрөрмандарга кандай китеп сунуштайсыз көбүнчө? Мен Кыргызстан боюнча мугалимдерге сабак берип, мен дагы ушул мугалимдерге суроо берсем, алар көбүнчө биз мотивациялык китепти окуйбуз дейт. Анан мен аларга айтам, мага ушундай суроо келгенде, мага өзүм мотивациям жетиштүү депчи. Мен көбүнчө классикалык тарыхый китептерди көп окуйм. Анткени балдар айткандай эле, майдалансак, демек тилибизди билбесек, дилибизди унутабыз. Дилибизди унуткандар кыргыз элинин урпагы экенин унутат. Демек тили жок болсо, бул эл жок, улут жок болот деген сөз да. Ошондуктан көбүнчө мен тарыхый китептерди окуучуларга дагы айтам. Тарыхый китептерди окугула. Тарыхый китептерди окусаңар, силер каалаган жерде каалагандай мотивация бере аласыңар деп бир топ китептерден үзүндүлөрдү дагы айтам балдарга. Мисалы мен апам айткан эмес, атам айткан эмес, мугалимим айткан эмес, мен бул нерсени китептен окуп эле билип алдым депчи. Мындай китепке өңүлсөңөр, кыргыз эли улуу эл экендигине дагы бир жолу ынанасыңар деп. Анткени Хайденин мындай сөзү бар да, кыргыздар сүйлөп жаткандай эле, ырдап жаткандай туюлат депчи. Демек мындан улам эле мен кайрадан эле ушул ыйык эфирден бардык көрөрмандарга мындай суранат элем, көбүнчө тарыхый китептерди көбүрөөк балдарга алып берели, окуталы депчи. Эжеке, айтсаңыз, азыркы учурда көбүнөн эле кандай китептерди окуйсуңар деп сураса айтышат да, мен мотивационный китептерди окуйм депчи. Деги эле ошол алы кандай дегенде, мындай кененирээк түшүндүрүп берсеңер, мотивация деген эмне дегенде эле такалып калышат да, кандай деп жооп беришин билбейчи. Сиз ушуга кененирээк токтолуп жооп берип өтсөңүз, деги эле мотивация деген эмне? Ооба, эми мисалы пияланы жуубай иче берсең деле ичи саргайып кетет да. Жан дүйнөгө деле бир мотивация алып жүрбөсөң, баягы жүрөгүбүз деле карая түшөт да. Карая түшөт деген сөз эми бул өтмө мааниде сүйлөп атам, капкара болуп кетпейт. Ал ошол жакшы сөздөрдү укпасак, келечекке бир үмүт артпасак, анда негативдүү ойлор, негативдүү позициялар болуп кетет да адамдардын арасында. Ошон үчүн кайсы бир учурда мотивациялык китептер дагы мотивацияга керек болгондор үчүн менимче окуса жакшы болот. Анткени мотивация деген мындай да, тур ордуңан ойгон, элдер ойгонуп иш кылып жатат. Сен калып калдың, бир эле депчи. Сен да ойгонушуң керек, муну аткарышың керек депчи. Мен да өзүм баракчама мынтип айтам да окуучуларга, жер тыга даярданбаган сен эле калдың депчи. Ушулардын баары мотивация. Демек ошол адамды алдыга сүргөнгө түрткү берет, Жөнөкөй сөздөр менен эле, баракелде дейли. Эжеке, айтсаңыз, деги эле ушул китепти канча жашыңыздан баштап окуп баштадыңыз эле сиз? Канча жаштан баштап тамга таанып, ушул аябай кызык негизи эле. Ата мугалим деп калып атасызбы? Ооба. Канча жашымда экенин эстей албайм. Тамга тааныгандан эле окуп баштасам керек. Мектепке бара элек учуруңузда балким. Мен окуучу кезимде эле классташтарым дил баяндарын жазып берчүмүн да. Бул дагы ошол китепти көп окуганын пайдасы болсо керек. Мен эсимде 10 класс болчумун. Ошол мезгилде бир ачык сабак өтө турган болуп калып, анан кийин эжекебиз белгилүү себептерден улам кеч калып,
ачык сабакка мугалимдер келип калышканда, анан ошол мезгилде Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимин жөнүндө бир кошумча сабак өтүп аткан болчубуз. Анан эжекем кеч калып саат коңгуроо кагылып кетип, анан ордуман тура калып эле окуучуларга биринчи мугалимди өтүп баштагам да. Анан эжекебиз дагы мектеп убагында чыгармаларды өткөндө эле Тайыр кызым Нургүл чык доска деп эле окута берчү да. Ошондон улам эле мындай китепке болгон кызыгуу арта баштаган. Анан айрыкча мына университетте окуп жүргөн мезгилде аябай көп окудум китепти. Жакшы эжеке, демек сиздин сөзүңүздөн биз жыйынтык чыгарсак болот. Сөз түрдө көп китеп окуу бул ийгиликтерге жол ачат. Жакшы, анда сиздер үчүн эркин микрофон болсун. Ооба, жалпы көрөрмандарга саламдууласаңдар болот. Мен эркин микрофондо Алтынбек Исмаиловдун дагы бир ырын айткым келип турат. У чалканды мойнума артам дагы, улутумдун азабын тартам дагы, унуттум деп тилимди кантип айтам, урпактарга уялбай аркам дагы. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар, акыр түбү тирүүлөй дудук болгон. Келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, айрыкча мен болочок энелерге кайрылып кетким келет. Биринчи эне сүтү менен оозанган бала эне тилинде ырыксун, эне тилинде ысымдарды ыйгарыңыздар. Демек, эне тилинде ырыккан бала эртең эне тилин сүйүп чоңойот, эне тилин сүйгөн бала ата мекенибизге кызмат кылат. Демек, ар бир окуучуларыма деле айтам, эртең мекениңерге кызмат кылгыла, мекенге кызмат кылуунун биринчи эрежеси эне тилиңерди жакшы билгиле депчи. Жакшы, силерге да эркин микрофон. Салам жолдоп өтсөңөр болот. Жалпы окуучуларга, досторуңарга, эжекелерге ыраазычылык катары айтсаңар болот. Мен азыр убакта апам көрүп отурса керек эфирде. Апа, сизге салам. Мен сизди ар дайым жакшы көрөм. Үйдөгүлөргө дагы салам. Силер менен ар дайым бирге болом. Ошол көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы салам айтам. Кыргыз тилде, эне тилде сүйлөп, эне тилин билип, досторуңар менен дагы эне тилинде сүйлөшүп, кыргыз тилин унутпай, буюрса кыргыз тилин унутпай сүйлөгөндү сунуштайм. Азамат. Мен дагы ата энеме салам айтам. Себеби мен ЛТРге келет деп атам угуп калып бүт родственниктерге айтып жүрүптүр. Ошондон атама дагы апама дагы салам айтам. Жана окуучуларга дагы өзүңөрдүн тилиңерди билгиле деп айткым келет. Себеби азыркы убакта көп эле орусча сүйлөшүп, кыргызча сүйлөгөндө бул айылдык экен деп ойлогондор бар да. Ошондуктан мен айтам силерге, кыргыз тили өзүңөр эне тилиңер болгондуктан сыймыктанып сүйлөшүңөр керек. Азаматсың. Мен деле ата энемди көрүп отурган учур болсо керек. Аларга да биринчиден салам айтып кетем. Тынччылык каалайм, баарыбыз ушинтип жакшы жашайлы, тынччылыкта жашайлы. Элибизге айтканым бул көрүүчүлөргө эне тилибизди унутпайлы, жалаң ушуларды жакшы билип, кыргыз тилин унутпайлы. Ошо башка мамлекеттерге дагы өзүбүздүн тилибиздин кандай сонундугун, кандай жакшылыгын көрсөтүп, ушинтип сыймыктанып жүрөйлү. Азаматсыңар, эжеке, сиздин да иштериңиздерге ийгилик каалайбыз, дагы да көптөгөн ийгиликтерге жетиңиздер. Ал эми силердин окууларыңар дагы да алдыга карай жыла берсин. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда конокто Нургүл Тайыр кызы, Олимп мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, ыйык тил төш белгисинин жана ошондой эле көптөгөн сыйлыктардын ээси өзүнүн окуучулары менен биздин конокто болду. Албетте ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо эфирибизди алдыга карай уланталы достор.